Өлкөгө 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилгендиктен учурда жалпы эл карантинде. Алардын арасында шоу-бизнес өкүлдөрү да бар. Супер ТВ жылдыздар карантинде эмне менен алектенип атканына кызыкты. Биринчилерден болуп ырчы Адилет Азимов менен байланыштык. Ассаламу алейкум. Негизи эми баардыгыбыз азыр үйдөбүз. Эч кандай жумуш, эч нерсе жок. Баардыгыбыз үйдө дегендей. Анан эми бул болуп кеткен окуя жаман деп ойлойм. Эми албетте мындай нерсе кинодогудай эле болуп кетип атат. Эми биз үйдө айылда жүрө беребиз. Биякта эч кандай соседтерим деле аябай алыс жашайт, ошондуктан эшикте басып жүрө беребиз. Эми үйдө кечке жата бергенде деле болбойт. Ушул бактар аябай жерге чейин самсалап кеткен. Ошолорду кыркып, бактарды ушул жол менен чуркап чыгып, үйдөн чыгып туруп, анан кийин тоо жакка барып чуркап, кайра ылдый түшүп, жөн турбай тренировканы да улантып, жөн жатпайбыз. Анан айылда эмне жылкыны карайбыз. Аркандап койгом. Бул жылкынын аты Жади. Жади бунун жылкынын аты. Жади. Урматтуу достор, Жади жалгыз эмес, бунун балдары бар. Балдары тиякта. Тегине бирөө, экөө, буну жөн эле подарок келген. Эми болсо айылга барып, ушундай таза аба менен, азыр эмне бошпуз баардыгыбыз, ошондуктан баарыңарга ушундай отдыхты каалайм. Эч кандай баардык эле көбүнчөсү эле чыкпай жатат биякта деле, ошондуктан барыңыздарга айтып кетмекчимин, үйүңүздөрдөн чыкпай, особенно шаарда жүргөндөргө. Айылда жүргөндө кенен жүрөбүз да эми. Мен айылда болуп жүргөнүмө абдан сүйүнүп атам, анткени шаардагы дос балдар бүт баары эле үйдөн чыкпай отурушат. Ошондуктан шаарда жүргөндөр, бүт мындай көпчүлүк жерде жүргөндөр үйүңүздөрдөн чыкпай эле үйдө отуруп туруңуздар. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот. Баарыңарга ийгилик жана ден соолук. Баягы чогулган жерге барбай, үйүңүздөрдө эле отуруңуздар. Будьте дома, друзья.